Мисалы мен чынын айтайын, менин үйүмдө бүгүнкү күндө 1 килограмм un жок. Же болбосо бир 3 килограмм шекер жок. Ооба, бул жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров. Ал кымбат баалуу унаада жүргөнү менен үйүндө 3 килограмм кум шекери жоктугу таң калыштуу. Өзүн карапайым, жупун адам катары көрсөткүсү келген эл өкүлүнүн чын эле капчыгында тыйыны жокпу, алдыда байкап көрөлү. BBC да телефон менен иштейт. Бар. Алгач Адахан Мадумаровдун бул видео тасмадагы унаасын жана жан жөөкөрлөрүн карап көрсөк, бул Lexus LX 570 үлгүсүндөгү жол тандабас. Бул жолду баасы учурда $82,000, тагырагы $7,188,940 сом турат. Баарынын эле мындай унаа алууга дымагы дагы, капчыгындагы акчасы дагы жетпесе керек. Ал эми эл өкүлүнүн жан сакчылары дагы жөнөкөй эмес сыяктуу. Баасы $85,000 чапчыган кара түстөгү Гелент вагенде жүрүшөт. Алда мейли, Мадумаров автоунааларын бат-баттан алмаштырып турабы айтоор, бул видео тасмада дагы баасы арзан чапчыбаган Lexus S үлгүсүндөгү машинага олтуруп жатканын көрүүгө болот. Бул унаанын учурдагы болжолдуу баасы $30,000 көрсөтүп турат. Ал эми салык кызматы жакында эле мамлекеттик кызматкерлердин жана жогорку кеңештин депутаттарынын 2021 жылга карата тапшырган декларациясын жарыялады. Бирок алардын ичинде Адахан Мадумаровдун мал-мүлкү боюнча эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. Бул деген эл өкүлүнүн жеке бизнеси, жада калса үстүндө үйү, астында унаасы да жок дегенди түшүндүрөт. Анда жогоруда көрсөтүлгөн унаалар кимдики? Депутаттын колунда эч нерсеси жокпу деген суроо жаралат. Бирөөлөр акча жыйнайт экен. Бирөөлөр машина жыйнайт экен, бирөөлөр батир жыйнайт экен, бирөөлөр банкка акча жыйнайт экен. Мен бул дүйнөдө, бул өмүрдө топтоп атканым, жыйнап атканым эле ошол китеп. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Мадумаровдун мал-мүлктөрү тууралуу ачык маалымат таратышкан. Анда ишенимдүү булактарга таянуу менен депутаттын өзүнө таандык 2 компаниясы жана 2 кабаттуу үйү бар экени айтылган. Кыймылсыз мүлк графасында депутаттын эч нерсеси жок. Ал эми кадастр сайтынан биз анын Бишкекте өзүнүн үйү бар экенин биле алдык. Бул 2 этаж үйдү 2009 жылы сатып алган. Ал кезде Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган. Декларацияга келгенде бүт бар байкуш болуп калат. Деле буларды түшүнбөйсүң. Кээде бири мен маршруткага түшкөндөн уялам, ана маршруткага түшкөндөрдү көрүп, мен уялып кетип атам дешет дагы. Анан кээ бирөө карасаң такыр эле маршруткага да акчам жок, жада калса сахарым жок деп эле ушинтип калышат да. Булар мындайча айтканда бизге азыр баягы мыскыл тамашанын деле кереги жок да. Ал эми биз Мадумаровдун мал-мүлктөрү боюнча депутаттын жеке өзүнүн комментарий алуу максатында алгач анын жардамчысына байланышып көрдүк. Декларацияны бир аз күтүп турушсун, быйылкы жылы дейм тапшырылат. Анан андай жанагындай фирма деген немелерин мен ал жөнүндө маалыматым жок экен. Мен өзүм менен бир байланышайын, сизге жообун айтам жарайбы? Белгилүү болгондой, депутаттын жардамчысынан тийиштүү жоопту ала алган жокпуз. Андыктан ак үйгө барып Адахан Мадумаровдун жеке өзүнө кайрылып көрдүк. Бирок жогорудагы суроолорго жооп ала алган жокпуз. Депутат комментарий берүүдөн баш тартты. Силер бере албайсыңар мен. Жок, беребиз. Берип койбойсуз бу комментарий. Ар дайым мыйзамдуулуктун талабын талашып түз жүрөрүн айткан депутат Адахан Мадумаров эмне үчүн декларацияга келгенде мал-мүлкүн жашырып, ачык маалымат көрсөткөн эмес. Деги эле бийлик өкүлдөрүнүн байлыктарынын көпчүлүк бөлүгү эмне себептен коомчулукка ачык айтылбайт? Бул суроолорго айрым саясат таануучулар төмөнкүдөй пикирин айтышты. Албетте мунун баары мыйзамсыз байыган, чын-чындап көзө. Азыркы өкмөт бийлиги жана биздин президентибиз күч органдары аракет кылып алып чыкканга аракет кылышып атат. Каршылык болгону менен, бирок мен ойлойм до конца алып чыгып, элге жашнакай алып тартуулап берет мүлктөрдүн баары мыйзамсыз. А жана 1 килограмм кум шекерим жок, анан унум жок, бул күлкүгө барабар да. Эскерте кетсек, мамлекеттик салык кызматы быйылдан тартып Кыргызстанда жалпы салыктык декларациялоонун 1-чи этабы башталганын эскертти. Регион алдыда дагы башка атка минерлердин декларациясы тууралуу маалымат берип турмакчы. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Мирзат Сапаров, Регион.